29 bab. Анан Жакып ордунан туруп, чыгыш уулдарынын жерине кетти. Ал ошондо талаадан кудукту, анын жанында жаткан 3 короо койду көрдү. Анткени малды ошол кудуктан сугарышчу. Кудуктун оозунда чоң таш бар эле. Малдын баары ошол жерге чогулганда, кудуктун оозундагы ташты жылдырып, койлорду сугарышчу. Анан ташты кайрадан өз ордуна, кудуктун оозуна жылдырып коюшчу. Жакып алардан: "Бир туугандарым, силер кайдансыңар?" деп сурады. Алар: "Биз Харанданбыз" деп жооп беришти. Ошондо Жакып алардан: "Силер Нахордун уулу Лабанды тааныйсыңарбы?" деп сурады. Алар: "Тааныйбыз" дешти. Ал алардан дагы: "Ал аман эсен жүрөбү?" деп сурады. Алар: "Аман эсен жүрөт. Тигине кызы Рахел койлорун айдап келе жатат" деп жооп беришти. Жакып аларга: "Күн батканча көп бар. Малды жыйноо маалы боло элек. Койлорду сугарып алып, жайганы кеткиле" деди. Бардык мал чогулмайынча, кудуктун оозундагы ташты жылдырышмайынча, койлорду сугара албайбыз дешти алар. Жакып алар менен сүйлөшүп турганда, Рахел атасынын майда малын айдап келип калды. Анткени ал кой кайтарып жүргөн эле. Жакып тайекеси Лабандын кызы Рахелди жана анын койлорун көргөндө жакын келип, кудуктун оозунан ташты жылдырып, тайекесинин койлорун сугарды. Анан Жакып Рахелди өксүп ыйлап жиберди. Ошондо Жакып Рахелге анын атасынын тууган экенин, Ребекканын уулу экенин айтты. Рахел болсо чуркап барып атасына айтты. Лабан карындашынын баласы Жакып жөнүндө угуп, анын алдынан чуркап чыгып, кучактап өз үйүнө киргизди. Анан ал Лабанга болгон окуяны айтып берди. Лабан болсо ага: "Чынында эле сен менин өз сөөгүм, өз канымсың" деди. Жакып аныкында толук бир ай турду. Анан Лабан Жакыпка мындай деди: "Сен тууган болгонуң үчүн эле мага бекер кызмат кылышың керекпи? Айтчы, акыңа эмне берейин?" Лабандын 2 кызы бар эле. Улуусунун аты Лея, кичүүсүнүн аты Рахел. Леянын көзү начар көрчү. Ал эми Рахилдин мүчөсү келишимдүү, өңү татынакай эле.